Assalamu alaikum. Kutmandуу күнүңүздөр менен урматтуу Тез кабар каналы көрүүчүлөрү. Мен бүгүн Бишкек шаарынын Ылдый тарабындагы Объездной көчөсүнө жакынкы жердеги биримдик кут конушунан сатыла турган дагы бир үй бар экен, ошону көрсөтмөкчүмүн. Дареги мындай. Сиздер Лебединовкадан Сельсоветтен Ылдый тарапка, Объездной тарапка карап түшө бересиздер. Тетиги жерден биримдик кут деген конуштун жазуусу келет, ошол жерден конуш башталат экен. Башталганда эле бир 100 метрден кийин мына ушул оң тарапка карап, мына ушул көчө менен киресиздер. Bir 100 metrede жүрсөңүздөр жолдун сол жак бетинде 3-чү көчөдөн солго буруласыздар. Бурулганыңыздарда эле 5-чи катардагы үй экен. Мындан ылдый түшсөңүздөр сиздер Объезднойдогу айланпага барып каласыздар. Эгер Ылдый тараптан Объезднойдон бери келсеңиздер, анда биримдик кут конушунун аяк жагынан сол тарапка буруласыздар. Мынакей туугандар, сатыла турган үйдүн да жанына келип калдык. Бул жерден эси өзү тосуп алып, мен сиздерге жанакы асфальттан көрсөткөндөн эле сиздер түп-түз келе берет экенсиздер. 3-чү көчөдөн эле сол тарапка бурулсаңыздар, мына ол тараптан, сол тарабынан 5-чи катардагы үй экен. Азыр эси бул жерде мен менен чогуу. Сиздерге эси менен чогуу маалыматтарды берейинчи. Ассаламу алейкум. Байке кандай, жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Болуп атабы? Болуп атат. Бул үйдү сатууга коюпсуз. Койдук. Так, чоң салынган үй экен, чоң салынган. Корого батыра салган экенсиз го? Батыра салдык, колдун келишинче. Так, менен бир четтен суроолорду берейин. Бул участогуңуз канча сотка чыгат? Участогум 4 сотук. 4 сотка. Дуалдарды гүлдө урупсуз. Бул эмне, пескоблокпу? Пескоблоктун рваный деп коет экен го. Майдарак экен, Майдарак, белкинден. жаңы чыккан майдарак эмен экен, дизайны бөлөкчөрөөк экен. Жакшы, күнгөй бет салыпсыз. Канчага канча эми үй? 13, 11-13. Охо, жаман чоң экен, кенен экен анда бөлмөлөр, Кенен. Жакшы экен. Бул жерде мектеп садиктер каякта байке? Мектеп Ылдый жагында участок аркан пока салына элек, садик мына жерде бар, поворотта уже мына жерден 300 метр наракта солго. Жаңы конуштан бул жер, Жаңы конушта. Мектебим түшөт. Так, суу, свет эме келген. Суу бар, свет бар, Ага, газ. Газ жок. Газ көрөдүк, Жагында болот койду. Так, үстүнү мындай шоколадный эме менен жаапсыз, Шоколадный металлочерепица деп эме деп коет. Матовый. Матовый. Так, бул чоң үйдүкү крыша жагынан бүтүптүр. Суу түтүкчөлөрүнө чейин бүтүрүп коюпсуз. Только эме ылдый калыптыр да. Так, жүрүңчем, канча процентке чейин үй бүттү, кандай болду, бүт жеринен сүйлөшөлүчү. Так, бул жер эме үйдүн астында эле кенен экен, машина койгонго бул жакта орун бар экен. Ортодон чоң дарбаза болот окшойт бу жерден, Чоң дарбаза навес, үйгө чейин навес болот экен бул жерде, Жакшы, сонун төрүнө салыпсыздар үйдө, Төрүгө салган. Так, 13-кө 11 болсо аябай чоң салыныптыр. Мына оң тараптагычы, бул кандай курулуштар? Бул пескоблок менен салынган, анан баягы көмүркана, анан склад майда чүйдө киришкенге деп тиягында, эшиги тиягында. Жакшы. Үй эмеси үйдүкүндөй эле. Металлочерепица. Үй төргө сол тарабына салыныптыр, 1 метрден чыталы. Бул жагы бир аз көбүрөөк, 3 метрдей бар окшойт. Жакшы. Бул жагында баягы очок гана кухня салганга место бар экен, Жүрүңчү эми үйдү киреличи, үйгө. Так, бул дизайн башкача го бул. Аябай башкача эмеде жасапсыздар го проектти, Кире бериш кенен экен, караңыздар, мына үйдүн песинесин жаркырап турганын көрүп турасыздарбы? Үй көчө тараптан 2 эркер болуп эсептелет экен, 2 эркер. Так, бул жагы кандай комнаталар аз барып кирсеңиз. Бул жер лестница. Андан кийинки баягы чоң борон эшик прихожка болот экен могу жер, Тамбур. Тамбурда бөлүнсө керек могу жерден, Бөлүнөт. Жакшы. Так, коридордун бир туурасы канча метр бир? 2 метрден ашат го? 2 метрден ашат. 2,22-30 ушундай болуш керек, точно айтып коетам. Өзүң салдыңызбы? Ооба, өзүм карап устабайга салдым. Жакшы экен. Үстү эмне болгон, эмне куюлган үстүнө? Үстүнө пена бетон 13 сантиметр коюлган. Пена бетон. Кум кошулбай, только цемент менен, пена менен. Үйдүн сырты 1,5 кирпич болуптур, ичи 1 кирпич. Кирпичти аябапсыз, Жакшы экен. Так, үстүнү да уже потолок адап даяр кылып коюпсуз, Утепление болбойт bundan башка. Утепление болбойт деди да, тиги ошо куйган балдар, Болду, жетишти деди. Так, жакшы. Жалпы канча бөлмө байке? Жалпы, мындай айтканда 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөлмө. Колду кошпогондо. Колду кошпогондо. Жүрүңчү, бир четтен комнатага көрсөтөлү. Мына сол жактагы бөлмө кандай бөлмө бул жер? Бул кухня. Кухня. Эшикте аябай кенен калтырыпсыздар, 5ке 4. 5ке 4. Мынакей караң. Сейсмопоездар куюлган, колонналар көрүп турасыздар, ар бир эмеде коюлуптур. Жакшы.
Утепление кандай болду байке бул жердики? Утепление эки кирпичтин ортосуна коюлган жанакы ак Пенопласт. Пенопласт коюлуп кетти. Тетиги жерде мына пенопласттар коюлуп. Шахмат түрүндө. Так, бул жер чоң зал экен го. Бул чоң зал. Мунуку 4. Анан мына ягында өзүнчө пока тосуп элекмин баягы кийин кеңешип жасайын деп тоскон эмесмин. Эшик калтырыпсыз бул жакта? Эшик болду. Бирок кирпичтердин ордуларын калтырыпсыз, связкалар да. Бул жер чоң зал турбайбы анда? Чоң зал. Коноктордун бөлмөсү. Жакшы, кухняга туш, анан кухняга кош салыпсыз да. Сонун экен. Bunun жанында болсо бул жакта эми отдельный тоссоңуздар, бул жерде дагы бир бөлмө, ал спальный бөлмө дедиңиз, Пол кирпич менен. Так, байке, мен эми сурайын. Мына стяжканы баягындай сухой стяжка коюп куюпсуз, Бул жерлер бир аз ылдыйраак турат могу бөлмөлөр. Бул жак бийигирээк болуп калыптыр, Бул эмеге эметтен усталарга менен кеңешип сүйлөшкөндө муну теплый полго атайын 3 сантиметрден ылдый калтырып кой деген. Кийин толтурулат да кайра. Жакшы. Эми баягы кире бериш менен көбүнчө эме ашкана, кафель болбойбу, ошон үчүн теплый пол болот асынан, Жакшы. Балага салып аткан окшойт үйдө. Балага салып атат. Жакшы экен анда. Так, бул жакта 2 бөлмө, төрүндө да 2 бөлмө бар экен, Так. Бул бөлмө кандай бөлмө? Бул да спальня деп койсок. Спальня. Деп койсок кандай айтасак деп. Жаман чоң бөлмөлөр. Му узуну канча? 5. Узуну 5. Турасы? Турасы 3. 3 метр. Аябай чоң экен. Так, бул жак спальня. Мына утепленияны да силерге көрсөтүп коелу. 1,5 кирпич сырты курулган экен. Монтип эменин ичине, кирпичтин ичине аралатып, бул да бир технология. Сыртынан кайра пенопласт кылып, анысы бая сыйрылып кетип, эме болбосун. Ичи сырты кумшуак, сыртынан калаган отделканы кыла берет деңиз, Жакшы экен да. Мынакей. Неге сатып атасыз байке? Эми кичине жашоодо кийинирээк болуп калат экен, анан кичине бирдеме иштетсекпи деген ойда. Болбосо монтип заңыратып үйдү салып деңиз, бүтүрүп жашасаң кандай сонун деңиз, Муну бүтүрүп жашасаң түйүнө. Колда кенен экен, бул жер, Жаш балдар ойногонго, чуркаганга. Канча квадрат экен эсимде жок, аябай чоң мына көрүнүп Чоң, ооба, аябай чоң экен. Сонун, сануу жылдар бияка жайлапсыз. Так, бул дагы бир спальня экен. Бул узун турасы бир аз кичинерээк экен. Мунуку тигиникинен кичине 4/3. 4/3 чыгат, Мына. Каласаңыздар детский кылып койсоңуздар болот экен, каласаңыздар ата-энелердин уктоочу бөлмөсү кылып койсоңуздар деле боло берет экен да. Бул тарабында чоң терезе. Негизи терезелерди дагы аябай чоң калтырыпсыз. Проект өтө сонун болгон экен. Бул жак топка, сыртынан эшиги бар экен, Сырттан кирип үйдөн чыгып дегендей жаңылыкта болот. Мына бул жерден бияктан көмүрдү алып келип туруп эле. Бул жака киргизет экенсиздер. Эми кийин газ кирип калса, газ менен эле от жага турган болуп калат да. Жакшы. Жанында болсо санузел экен, Санузел. Бул жакта да уже трубаларын тартып, тет астында дагы слифтин немелерин дагы бүт чыгарып коюпсуз. Туалеттин да слифи кириптир, уже? Кирген. Жакшы. Эми казар эксизби? Канализацияга багы слиф казар эксизби? Казар элекмин. Казар элекмин. Туалеттин казып кальция салып койгом. Кальция салып койгонсуз. Жакшы экен. Эми басын канча деп атасыз? Эми жакындатып айтыңызчы. Эми басын 50 деп атам, анан ала арман болсо сүйлөшөсүң, жакшы түшүрүп берем. 50 миңге десем эле шакыр ала койбой болуш керек. Ооба. Эми баягы ала турган адам өзү соодалашат, жулкулашат дегенде, Алам десе, анан сүйлөшүп баалашабыз. Проектсин да мага бересизби? Берем. Бересиз? Аябай сонун проект салыпсыз. Чынында мо эшиктер, терезелер дагы баягы европейский стилде өтө сонун болуптур. Но прихожканы караңыздарчы, мындай өзүнчө эле бир навес да бул жери. Так, мына бул склад деген жагыңызда бир жага сыйра көрөлчү. Бул жагында канча орундук калган? Так, бул жагында бир 3 метрдей бар окшойт, 3 метр бар. 3 метр бар. Жакшы экен. Бул жака дагы навес кылса, же болбосо дагы бирдекелерди курса деле болот экен бул жагына, Баня бирдеке очоккана кошуп курса деле боло берет экен. Бул жагында болсо бул склад Майда чүйдөнү киргизгенге салганын. Жакшы. Негизи 4 сотка үйдү аябай кенен салыптыр, чоң салыптыр. Бир салганга жараша кайра кошо бербей чоң салгандары жакшы. Басыны $50,000 сурап атасыз. Алмашуу жолу барбы эке? Жок, алмашуу жолу жок. Машина, жер, квартира деген. Мага жакшы болот эле. Нак болса, эми бир жарым жартылай машинага деп калсачы. Эми аны көрөлүчү кандай дейт.
Вариант сунуштап көрөрсүң. Вариант болса сунуштап көрсүн. Вариант болсо сунуштап көрсүн. Светти киргизипсиз, а? Свет бар. Документи кандай байке бердиң? Кызыл китап. Кызыл китеп. Колдо. Алат өткөрүп бересиз. Ооба. Залог эмелер жок. Жок, кандай жок. Буну эме болбосо, сыр болбосо качан бүтүрдүңүз эми? Качан бүтүп турду ушинтип үй болуп? Так. Мына муреки бил эрте жашта олар бүттү. Крышалар, былтыры кирпич урдурган тургу. Кирпичтен урдурган. Жакшы болупту дей. Өтө сонун. Даже могу кошуналар билет бүт. Мен кандай эметип, кандай иштетип. Мээнет кетти деңиз, а? Өзүм үчүн деп салган үй да. Материал кымбаттаганда эле салыпсыз анда. Ооба, кымбаттаган салдым. Тили кымбат болуп калды ошол маалда. Ооба. Жакшы, эми ичи сыртын өзүңүздөр каалаган дизайнда бүтүрүп алсаңыздар, буюрса мына жанындагы чоң үйлөрдөн кем эмес, өтө сонун үй түшүптүр. Үстү конверт болуп жабылыптыр. Суу свет кирген эң негизгиси. Калган эми калган жумуштар калыптыр, бирок негизги мына кыйын жумушу, оор жумушу бүтүптүр. Эми сиздер ээсине чалып байланышып көрүңүздөр. Экран астында биз номерлерди калтырып койдук. Кирип чалып ээсине келип көрүңүздөр. Көрүп ушул жерде босогодо туруп баалашып, буюрса 50дөн түшөт, тез кабардан көрдүк десеңиздер жакшы эле скидка кылып берем деп атат. Анан баалашып алыңыздар. Варианттарыңыздар болсо да сунуштап көрсөңүздөр болот. Мама пескоблогуңуз да жакты, сонун экен. Тыпыйган сонун пескоблоктор чыга баштаптыр. Дизайн бөлөкчө экен. Байке, анда ийгилик сизге дагы жыйынтыктай берели. Биз аягына жетип калды. Мына ушул биримдик кут конушу дагы аябай жакшы өнүгүп келаткан конуштардан. Мына ылдыйында билесиздер, логистикалык борбор, Мадина базар, бул жагында Дордой базар, фруктовый базарлар салынып баштап атат. Өтө жакшы. Бул жерде преимуществосы, келечеги бар жакшы конуштардан. Эгер ала турган болсоңуздар, мына ушул жаркыраган үйдү алып, бүтүрүп жашаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жаккан болсо лайк басып, жакшы комментарияларыңызды калтырыңыздар. Саламатта туруңуздар.